Саламатсыздар, ағайын туғандар. Рахмат. Саламатсыздар, ағайын туғандар. Мен де сөйлеп қалайын. Ашық айтқанда, ушундай акыркы эки митингди алдынан бери сук дегенди үнүмдө жакшы чыкпайт. Мына Мээрбек инимден кийин албетте сүйлөш абдан кыйын. Мен Мээрбекти да жакшы түшүнүп атам. Мээрбек Мискинбаевди 1 жылдан ашык анагымайбыз, манагымайбыз деп коррупционер деп сүйлөп жүрөт. Эми коррупционер Мискинбаевдин керек болсо өзүнүн квартирасы жок. Жалданган батирде жашайт. Ушу коррупционер Мискинбаев экен да. Албетте ушул жерден мен айланайын, бир туугандарым, минтип каралат элем да, мени чын эле коргоштун кереги жок. Кол тибестигин ала берсин. Бирок могу Мээрбекке окшогон азыр бизде балдар абдан көп болуп кетти да, кордук көрүп аткан. Жаш балдар. Мына азыр эле мен тиякта чогулуш өткөрүп атканда мага айтышты, Темирлан Султанбековдагы 21 жаштагы студент Москвада окуйт. Кыргызстандан чыкканга запрет коюп коюптур да. Анан кийин ушу Мээрбекке окшогон Жалаңач Батырдын бир тобуна коррупционер деп, мына Дамир Мусакеев түрмөдө отурат, көрүп атасыңар. Кыргызстанда эки революция болгон. Эки революция болгон. Бу революцияга элди бийлик алып бараттайбы. Бийликтин көзүн май басканда, чел басканда, элди ушинтип кордоп баштайт. Аягында анан кийин эл чыдабай көтөрүлөт да. Аягында анан кийин алар үчүн да жаман болот, качат, бирок Кыргызстан үчүн дагы кыйыныраак болот да. Эл үчүн да кыйыныраак болот. Анткени билесиңер, 2010-жылы деле жөн качпай тиги берендер Южно-Кыргызский республика түзөбүз тигиби деп Кыргызстанды экиге бөлүп кете баштаган да. Ошондо листовкалар кеткен. Азырда ошондой оюндарды угуп атам. Ошондой оюндарды парламенттен сөйлөп атат. Атамбаевди экиге элди берип атат тигиби деп. Мен чын эле мен бу дүйнөдө эчтекеден коркпойм. Кудайга шүгүр. Мына Кудай буйруса сентябрда 63-кө чыгам. Эч кандай арманым жок. Мен тескерисинче элиме абдан ыраазымын. Анткени экөө понятно. Анткени мындай да, урматтуу агайын туугандар. Элдин ушундай келип атканын, колдоп атканын көрүп, мен де мынармын. Кудайга шүгүр. Бирок мен деле Мээрбекте инимдей сүйлөй алам, андан бекем да сүйлөй алам, бирок кээ бир күндөрдө Кыргыздын бир жакшы макалы бар да, сабырдын түбү сары алтын деген. Сабырдын түбү сары алтын деген бар. Анткени кеп Атамбаевдин тагдыры эмес. Айтып атпаймынбы, мага жанагы кол тийбестигин алабы, эмне кылабы? Менин үстүмдө колдогон Кудайым бар. Аркамда элим бар. Эчтекеден коркпойм. Бирок могу балдарды куугунтукка бербесек мындан ары. Мен керек болсо ушундай камайм деген балдарды Мээрбекке окшогондорду өзүм коргоп сактап берем. Анан минтип айтар элем азыркы бийликке, Сооронбай Жээнбековго. Момундай от менен ойногон жаман бүтөт. Ушул жерден деле мага канча курч бала азыр келип айтып атат, байке биз барбайлык бутяка жетелеп барбайбызбы деп. Мен токтотуп атам. Бир күнү эл кетсе,
El деген sel de. Emne olat ayağında? Ayağında jaman bütöt. Mümkün Kırgızstan bölünüp ketet. Uşunu görbegen azırkı biyilik tap takırle sokurda. Uşunu görbegen azırkı biyilik takır sokur. Oşonduktan menimçe dağı bir jolu estep sabırdın tübüsar altında. Talaptарды koş gerek. Birinciden albatta azırkı parlament taraş gerek. Taraş gerek. Mına Роза Отынбаева makala жазыптыр. Роза Отынбаева makala жазыптыр. Атамбаев парламенттен абыройын кетирип атат. Абыройын ар бир адам өзүнүн абыройын өзү кетирет. Парламентте бирөөсү легендарный болуп эсте калды, бирөөсү мына чимкирик болуп калды да. Albatta azırkı hökümet dele geçiş gerek. Men Mukandı dele Abılgaziyev'te jakşı birön bирок görüp atamda. Soranbay ekönün koldan eşteke gelip. Yok degende hökümetті getirip, hökümetke buna el işengen, eldik bir hökümet tüzüp durup, jaş jigitlerden alып barsa, oşolla Sapara Sakapka okşogon, oşondo Kırgızstan önügöt. Men Soranbay'dan özüne de etkamay, Soranbay, ököğüstün yaşımış buna, 60'tın tegereginde aşıp da gitti. Al gezikte jeterik bolsa men etkam. Biz gerek bolsa oşu çöntöktөгү telefondu jakşı padlanganды bilbeybiz. Jaştarga bolum gerek dep. Anan az uşu айтып атпаймынбы, telefondu jakşılap padlanganды bilbegендер цифровизация тигөдеп тантырап сүйлөп, Kırgızstan'da жаңы жолго салабыз деп албетте ал mümkün emes de. Jaştarga beriş gerek oldu, jaştarga. Anan urmatlı agayın tuğanlar, uşul жерден дагы bir жол айтайын. Кээ бирөө айтып атат, şu Atambayev бийликке барыш үчүн элди топтоп атат деп. Мага эч кандай бийлик керек жок. Мына бул бийликте эле менимче көп отурбайт да. Kança hazır 2 ay veriyorsun, kança veriyorsun, bari bir minti oturursa güzden aşpayt bu biyilik. Özünü orap çıkmalar. Bирок бийлик алмашканда дагы Атамбаев бийликке барбайт демдеген. Мен жанымдагыларга абдан ишенеткенмин да. Жаныма бирлер келип алса ишенип кайра ошондой кетеби. Мен андарча ошол эле койтошко жатып алып туруп, бийликти сындап, парламентти сындап, өкмөттү, президентти сындап туруп, şu Мээрбекке окшогон, Мирбекке окшогон жаш жигиттерди өстүрүшүм керек да. Менин парзым ошо. Benim parzım oşo. Antkeni ana hazır elita üstegen danagı Çimkirik Rıspayev'lerin oruna canlı liderler geliş gerek. Jaş liderler, taza liderler, taptaza adamlar geliş gerek de. Anan uşul derden urmatlı menin bir tuğandarım, aylanayın Kırgız elim. Men dele başıman öttü de köp nerseni maga Uluttuk Koopsuzluk Komiteti maga jetkirчи эмес да. Men de hazır oylап atam, anıstele Janıgırkok Soranbayga kekenbe barıp uşaktın barın jetkirip atat da. Tiginde ulut, munda ulut dep. Anan takirle жазасы жок балдарды камап атат. Ошол эле тарапта карасак Кыргызстанды азыр ким башкарып атат? Матраимов, Жээнбековдордун кланы. Коррупция менен күрөшкөндөр чындыгында мына жүзүн көрүп атасыңар. Мен болсо Кудайдын соту бар, элдин соту бар. Эртели кеч мындай бул күндөрдө эле өтөт. Ийине жипке чейин дагы эжелдесеңер көрөсүңөр, Атамбаев ак болуп чыгат. Кудай буйруса, Кудай өмүр берсе аны чогуу деле көрөбүз. Мунун баары ушак, анан калп албетте. Ушак менен калпта. Ошондуктан албетте азыркы могу кекенберин чоңдорунун баары кеч керекти зарада. Сооронбай Жээнбеков элди бөлүп албайм десе, президенттин эң биринчи максаты конституция боюнча бул элдин биримдиги. Элдин биримдиги. Эмнени күтүп атат?
Ойлап атат, ошол жерде 4-5 миң киши эмне кылат деп. Мындай сөздөр, мындай пикирлер, мындай дух азыр бүт Кыргызстан боюнча. Ар бир областта азыр ушундай дух бар да. Кээ бир областта көбүрөөк коркуп сүйлөп отурат, калгандарында ачыкка чыгып атат. Бул аягы жаман бүтөт, жаман бүтөт. Татынакай стабилдүү, ынтымактуу Кыргызстанды колго алып туруп, монтип жайлап аткандарын көрүп атып, албетте кейсиң. Эгерде мени соттойм десе келечекте Кыргыз эли же сот, мени ушу Сооронбай Жээнбековду ушу үй бүлөнү бийликке алып келген үчүн соттош керек. Ага макулумда чыгат. Бирок мындайда бийлик коркутуу менен эч качан тура албайт көпкө. Жок дегенде харизма болуш керек. Элдин ишеними болуш керек. Элге келечекти көрсөтүш керек. Анан коррупция менен күрөшүп атканда таможняларда сборлор түшүп атса. Мына жылдын башында өткөн жылга караганда таможнядан кирген чыккан грузтардын өлчөмү 40 миң тоннага көбөйүптүр, а түшкөн налогдор азайыптыр да. Бул кандай мүмкүн? Анткени ачык эле уурдап атат. Мүмкүн качабыз деп атат ошактагылар, эмне ойлору бар бирок уурдоо да коррупция бардык жерде. Ошондуктан менимче болбой эле сабыр этиш керек. Албетте мени азыр ичинен бир топ жаш балдар сөгүп атат. Азыр деле мага айтты көбүрө, бирок мен аксакал катары, Атамбаев катары сыйласаңар, баарынан артык элдин биримдиги, баарынан артык элдин ынтымагы, тынччылыгы, баарынан артык эң аягына чейин сабырдуулукту жоготпош керек. Мына Койташты деле айткам, мен Койташка балдарга айткам, мени кайтарыштын кереги жок, коргоштун кереги жок. Кудай сактат, Кудай коргойт. Тескерисинче. Анан болбой эле айтты, забордун ар жагына жатып алабыз деп. Анан айла жок, айттым анда үйгө киргиле деп. Үйгө кирсем азыр күнүгө кечинде 1000 чейин кебирде келет, селфи шоу кылып. Анан эмне кылабыз? Келбе деп айта албайсың элди. Бирок мени коргобой, ушу Мээрбекти мына алга кылычпай иш козголуптур. Амантурин имдир өткөлдүк, ага иш козголуптур. Жөн эле да. Кыргыздын сөзү бар эле, жөн эле. Булар уурларга ашылбайт да. Уурлары жанагындай бир мафия болсо, бир клан болсо, анан болбой эле Сооронбай Жээнбековдагы жоопкерчилигин сезиш керек. Момундай от менен ойноп атып жаман бүтсө, жоопкерчиликтин баары тең азыркы президентте болот. Кудай сактасын, бир кашык кан төгүлсө, эл бөлүнүп кетсе, жоопкерчилик толук бойдон Сооронбай Жээнбековдун мойнунда болот. Мойнунда болот. Бир бет коюп турам, айтып атам да бирсинде. Баарынан да таң калыштуу, билесиңер, 7 апрелден кийин майда Кыргызстанда кайрадан төңкөрүш кылабыз деп азыр маалыматтар чыгып атат. Түлеевди президент кылабыз, кайрадан башкача кылабыз деп. Бакиевдер 10-жылы Бакиевдер сүйлөшкөндөрү чыкканда, билесиңер. Ана мен таң калганым ушу Бакиевди точно туурап, ошол эле Түлеевди алдыга чыгарып атат да, Сооронбайдан. Бакиевдер кол чаап сүйүнүп атат азыр. Ошо өчүбүздү Сооронбай алып бердиң, рахмат сөке деп жууп атат да. Уят бул, уят. Ошо 7 апрель болбогондо Жээнбековдор эч качан бийликке келмек эмес. Эл буларга ишенип, СДПК ишенип, президенттикке чейин алып барды. Иниси 4,5 жыл спикер болду. Анан кийин ушунун баарын унутса, мага ишенип койгула, Кудай бар да, Кудай урат. Кудай катуу урат. Кудай катуу урат. Бирок мүмкүн туура көрөсүңөрбү, туура көрбөсүңөрбү, бирок менимче мындай 2-3 талап коюш керек. Биринчиден парламент тарасын. Досрочный выборы деген бар. Экинчиси мына өкмөт отставкага кетип туруп, элдик өкмөт шайлансын. Өздөрү каалаганын койбой, эл көрсөтсүн. Керек болсо ошол эле
Türmede appak jigitimiz oturat, Sapara Sakan. Oşo bolobу, başkası bolobу, jaş kıyın jigitler köp bizde. Oşondoy hökümet gelsin, Kırgızstanды götürsün. Anan keyin albatta mına hiç kanday günösü yok, baldardı kamap atkan AKS'nin direkteri, GKNB, prokuratura östörü daha gerek bolsa жоопкерчиликке tartılsın. Men maga ошол эле Сооронбай айтчу, birinci Kuday, ikincisi istep. Anan men aytarlığımda Sooronbay, ot menen oynap otasın. Abdan jaman bütken turat da bunun var. Abdan jaman bütken turat. Kırgız eli bölüngen turat. Oyloğun, toktogun, kurnamız kaldırmagın. Tegereğini tazalagın. Tegereğini tazalagın. Men boyunca dagı bir jol aytam. Aylanayın derim. Men bu dünyada eştekeden korkpoyum. Men için korkpoğla. O jaş balдар için korkpoğlu. Kırgızstan'ın geleceği için korkpoğlu. Jaratkanımız elibizge ıntımak versin. Yeribizge bereket versin. Yeribizge bereket versin. Yaşasın Kırgızstanımız. Yaşasın.